Бизге деген уже оплатасы чыгарды биякты көздөй. Монтип туруп энерси менен төлөп койсом, мынакей оплачено дейт. Онда QR коду бар, машинанын номери бар. Каракол мамлекеттик жаратылыш паркы эми заманбап санарип ыкма менен иштей баштайт. Тагыраагы паркка кирүү тартиби электрондук системага өттү. Мындай аракет кезек күтүүнү азайтып, коноктордун коопсуздугун камсыздоого, жаратылыш паркынын аймагын ыңгайлуу шартта башкарууга өбөлгө болот. Белгилей кетсек, бул система 2,5 айда иштелип чыккан. Бул паркоматтан төлөйбүз. Бул жерден тандасак болот, кайсыл методдон төлөгөнгө. QR код менен төлөсөк болот, же оплата карта кылып туруп, бияктан карта менен төлөсөк болот. Мен азыр деген QR код менен төлөйүн. Азыр тестовый 1 сом кылып койдук, ошону төлөп кое берейин. Төлөндү. Мына бияка деген дароо сразу сигнал келди, эми онда чек берет бизге. Бул чектин убактысы бар, үстүндө болсо QR коду бар. Бул QR код менен чыгып баркындагы көргөзүп, сканерде туруп чыгып кетсек болот. Эң биринчи биздин системанын артыкчылыгы бул адамсыз төлөө болот. Шаардан келатканда машиналар деген бияктагы иштеген адамдар менен жолукпай эле акчаны электрондук түрдө төлөп койсо болот. Анан дагы бир артыкчылыгы бул жерде салынган КПП 4 тарапты кыймылдаган бир полосаларды салынган. Ошондуктан мисалы сезон келгенде январь айында өйдөгөстө мисалы эртең менен 3 полосаны ачып койсок болот. Кечинде обедтен кийин чыгып баратканга 3 полосаны ачып койсок болот. Ошенткенде бизде ар бир тараптан эртең менен кечинде дагы пробка пайда болбойт. Ал эми бул жер болсо жөө жүргүнчүлөр үчүн өткөрмө жайы. Жергиликтүүлөр жана чет элдик эс алуучулар мындай терминал аркылуу кирүү билеттерин сатып алышат экен. Төлөм жүргүзүү накталай QR код менен, ошондой эле банктык карталар менен ишке ашат. Азыр биз төлөм жүргүзүүнү ишке ашырып көрөлү. Мына бул жерден кишинин санын белгилейбиз. QR код аркылуу төлөөнү. Бизге берилген билеттин QR кодун минтип сканерден өткөргөн соң эшиктер ачылат, анан өтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. Жаратылыш парк президенттин иш башкармалыгынын карамагын өткөндөн тартып бир катар алгылыктуу иштер жасалды. Мында административдик имарат салынып, жыйындар залы, эс алуучулар үчүн тамактануучу жай, эне бала бөлмөлөрү кошо каралган. Мунун баары эс алуучуларга жагымдуу шарттарды түзүү максатында ишке ашууда. Жаңыланууга каражат президенттик фонддон каралган. Президентибиздин демилгеси менен ушул жерге жаңы заманбап өткөрмө жайын салуу деп буйрук берген. Ошонун негизинде биз ушул жерде азыр мына жаңы өткөрмө жайды заманбап кылып, накталай төлөмдөрдү максималдуу азайтып, жалаң QR код менен, карта менен безналичный расчетко өткөрдүк, Кудайым буйрса. Салынып аткан өткөрмө жайдын эң негизги максаты ушу жаратылышка аяр мамиле жасоо максатында. Ушул жаратылыш парктын ичинде токой баскан аянттарды көбөйтүү максатында. Бул Коктуда өтө кооз болгондуктан, Алакөл көлү жайгашкандыктан ушул жерге чет өлкөдөн да көп туристтер келет. Жакшы шарттар түзүп берүү максатында ушундай иштер жүрүп жатат. Ошондой эле токой баскан аянттарды көбөйтүү максатында ушу президентибиздин демилгеси жашыл мурастын негизинде биз быйыл 16 гектарга ушу карагай, тоо карагайларын отургуздук, Тянь-Шань карагайын отургуздук, Кызыл карагайга отургуздук. Ошо жалпы саны болсо 22 000 көчөт отургузулду. Бул жерде QR код менен төлөгөнүнө жакшы болуптур. Баары ачык, айкын болуп, мамлекет түз контролдойлот. Анан эс алуучуларга деле жакшы, заманбап өткөрүүчү болуптур пункт. Ал арада туристтик аймактын туруктуу өнүгүш үчүн каттамдын абалы дагы маанилүү эмеспи. Андыктан эң көлөмдүү иштер тоо лыжа базасын алып баруучу жолду реконструкциялоодо жасалды. Ушул тапта асфальт басуу иштери уланууда. Каракол шаарынын тоо лыжа базасына алып баруучу жол. Бул жолдун биз салып аткан узундугу 2080 метр. Азыркы күндө буюрса асфальт төшөө иштери бүтүп калды. Экинчи слой жол чийиндери калды. Бул жол 2 түлкөлүү 8 метр. Эки жагынан жөө адам басуучу тротуарлары бар. Мурунку акыбал аябай бузулуп кеткен. Азыркы күндө жакшы болуп калды. Эми тоо лыжа базасына туристтер көп келет. Ыңгайлуу болуп калды буюрса эми. Дагы мындан да көп болот деген үмүттөбүз. Каракол мамлекеттик жаратылыш паркы өзүнүн уникалдуу кооз табияты менен жыл бою дүйнөнүн булуң бурчунан туристтерди тартып келет. Эс алуу аймагы жалпы 38 250 гектар аянтты ээлейт. Мындай керемет табиятты жапайы жаныбарлардын 30дан ашык түрү байырлайт. Ошондой эле 300дөн ашык өсүмдүктүн түрүн көрүүгө болот. Аймактын инфратүзүмүн жакшыртуу менен туристтик дараметин дагы да өнүктүрүү колго алынган. Айта кетсек, ушул жылдын 9 ай ичинде 105 000ден ашуун эс алуучу келген. Алдыда кышкы туристтик мезгилге карата даярдыктар дагы жүрүүдө.
Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары.